What is up, everyone? Welcome to another class. In this video, I'm going to talk about irregular verbs. Саламатсыздарбы? Бұл видеода біз тура емес етіштер жөнінде сөз қылабыз. There are regular and irregular verbs in English. Англис тілінде тура жана тура емес етіштер бар. Тура етіштер бұл эмне? Мисал үчүн work, иштөө. Анын өткөн чагы worked. Демек, мен иштейм. I work. Мен иштедим. Аны өткөн чак кылыш үчүн I worked деп ed кошуп коебуз. Болду. Демек, туура этиш деген бул эгер ed кошуп койсо эле өткөн чак болсо, ошолорду туура этиш деп айтабыз. Дагы бир мисал, look деген этишти карап көрөлү. Look. Бул деле туура этиш, ошондуктан буга looked деп edни кошуп койсок, ал эмне болот? Өткөн чакта болуп калат. Себеби бул туура этиш. Now, let me talk about irregular verbs. Why are they irregular? Эми биз азыр туура эмес этиштер жөнүндө сөз кылабыз. Эмнеге алар туура эмес? Эмнеге ошентип аталат? Well, because see көрүү. Saw көрдүм. Байкасаңар, see деген бул көрүү деген этиш, а saw көрдүм анын өткөн чагы. Мисал үчүн туура болгондо бул жерге ed эле кошуп койсок, мына ол see-ге өткөн чак болуп калышы керек эле да. А бул этиштер туура эмес болгондуктан алардын өзүнүн өткөн чак формасы бар. Аларды жатташ керек. Башка бизде вариант жок да. Биз жатташыбыз керек. Мисал үчүн see, saw, seen, buy, bought. Байкасаңар, мисал үчүн buy деген бул сатып алуу. Buy деген этиш сатып алуу. Bought бул жерде t калып кетиптир. Bought сатып алдым. Мисал үчүн мен кече иштедим. I worked yesterday. Мен кече иштедим. Болгону ed эле кошуп коебуз. Мисал үчүн мен күндө иштейм. I work every day. Мен күндө иштейм. Кече иштедим. I worked. Анан бул жерге ed кошуп койдук. Өткөн чак экенин белгилеш үчүн. Эми туура эмес этиштерде, мисал үчүн, мен сени көрүп турам. I see you. Азыр көрүп турам. Мен сени кече көрдүм. I saw you. Okay? So, that's basically the difference between regular and irregular, and the reason why they're called that. Бул ушул regular, туура же irregular, туура эмес деп аталыштын негизги себеби ушул. Эгер туура этиштер менен өткөн чакта кылыш үчүн идин эле кошуп коюш керек болсо, туура эмес этиштерде өткөн чак кылыш үчүн аны жөн эле кошуп кое албайбыз. Аларды жатташ керек. Англис тилинде болжол менен 300гө жакын туура эмес этиштер бар. Мен аларды отуруп жаттаган эмесмин. Мен аларды көп нерсени окуп жүрүп, текст окуп, диалогту көрүп, ар жак бер жакта көрүп жүрүп эле. Мисал үчүн бир текст окуп атсам, saw деген турса, бул неге saw деген эмне экен деп сөздүктөн карасам, see дегендин өткөн чагы, себеби туура эмес этиш деп турган экен. Бул анда see'нин өткөн чагы ушундай болуп турбайбы, saw деген көрдүм деген болуп турбайбы деп ошентип үйрөнчүмүн да. Мен үчүн отуруп жаттаган андай деле эффективдүү эмес болчу. Тексттен көрүп, же диалогту көрүп, же дагы башка жерде көрсөм, оңойрок жатталат болчу. Же мисал үчүн I bought a car yesterday. I bought a car yesterday деген сүйлөм турган болсо, bought деген не экен? Мисал үчүн car дегенди билем. I дегенди билем. Bought деген эмне экен деп сөздүктөн карасам, buy дегенин өткөн чагы деп койсо, бул туура эмес этиш турбайбы деп ошентип жаттаганмын да көбүнө. Эми сиздер сурашыңыздар мүмкүн. Эмне үчүн, мисал үчүн өткөн чагы бир форма, анан дагы бир форманы жазып атасыңар. Туура этиштерди дагы, туура эмес этиштерди дагы. Мисал үчүн saw
көрдүм болсо, seen анда эмне болуп калат деп сурашыңыз мүмкүн. Бул жакшы суроо болот эгер ошентип сурасаңыздар. Себеби worked бул жөнөкөй өткөн чака, saw жөнөкөй өткөн чака. Демек, нол экинчи столбиги, экинчи формасы бул жөнөкөй өткөн чака. Үчүнчү формасы, мисалы үчүн туура этиште дайым экинчи менен үчүнчү форма бирдей эле болот. Бирок оюбузда дайым үчүнчү форма дагы бар да. Туура эмес этиштерде үчүнчү форма дайым болот да. Башкача болушу мүмкүн, окшош да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн buy, bought деп экинчи менен үчүнчү окшош болуп атат. See, saw, seen үчүнчү башкача болуп атат. Үчүнчү форманы качан колдонобуз деп сурасаңыздар, present perfect деген тенстерде, деген темаларда колдонобуз. Же passive деген темаларда колдонобуз. Же булар жөн эле бир нерсе кылынган деген сын атоочу дагы болуп калат. Мисал үчүн, past simple жана present perfect эки теманын айырмасы эмнеде? Past simple бул жөнөкөй өткөн чак. Мисалы үчүн, мен сени кече көрдүм. I saw you yesterday. Present perfect бул мисалы үчүн, мен пил көргөнмүн өмүрүмдө. Ошону ушул үчүнчү форма менен айтабыз. I have seen an elephant. I have seen an elephant. Мен пил көргөнмүн. Же башка мисал, мен кече бир фильм көрдүм. I saw a movie yesterday. Кече көрдүм. I saw a movie yesterday. Бул фильмди мен көргөнмүн деген кече дагы эмес, негизи эле көргөнмүн. Ошого дагы үчүнчү форма колдонулат. I have seen this movie. Албетте present perfect'in өзүнүн эрежеси бар. Бул have плюс мунун үчүнчү past participle. Past participle үчүнчү формасы. Дагы бир мисал. Buy, bought. Кече мен машина сатып алдым. I bought a car yesterday. I bought a car yesterday. Бул жөнөкөй өткөн чак болду. Эгер мен өмүрүмдө аябай көп нерсе сатып алганмын. Бул present perfect темасынан келип атат. Ошондуктан I have bought many things in my life. I have bought. Демек, ушул үчүнчү формасы бизге ушул темада аябай керек болот. Present perfect. Эми passive деген бар. Кыскача түшүндүрсөм, бул машина базардан сатып алынды. Бул машина өзүнү сатып алган жок. Бирөө барып алды деген жок. Бул машина алынды, бир нерсе кылынды дегенди. This car was bought. This car was bought in a car market. Же бул адамды кече көрүшкөн. Бул адам көрдү эмес. Башка адамдар аны көрдү эмес. Бул адам көрүлгөн. Ушул passive. I will explain the passive some other time. Мен башка сабактарда түшүндүрөм passive'ти, бирок могул жерде мисалы үчүн ошол туура эмес этиш качан колдонулат, кантип колдонулат, passive'ти ошону түшүндүрөйүн деп атам да. Мисалы үчүн, бул адамды кече көрүшкөн. This man was seen yesterday. This man was seen yesterday. Бул passive. Okay? Бир нерсе кылынды, же кылынган, же бүткөн, же жасалган. Ушундай сын атоочторго дагы кээ бир учурларда үчүнчү столбик, үчүнчү формасы колдонулат. Ушул этиштердин, же туура эмес этиштердин, же туура этиштердин үчүнчү формасы колдонулат кээ бир учурларда. Мисал үчүн, жасоо деген туура эмес этиш бар. Ал make. Анын өткөн чагы made. Үчүнчү формасы деле окшош, made. Сиздер көп угуп калсаңыздар керек. Кытайда жасалган. Made in China. Же China made. China made. Кытайда жасалган. Демек, ошол жасалган дегенди сынатооч катары дагы кабыл алса болот да. Бул нерсе Кытайда жасалган, эмне болгон эмес? Бул нерсе кандай?
Кытайда жасалган. Жакшыраак мисал айтайын. Мисал үчүн grow деген этиш бар. Анын өткөн чагы grew, үчүнчү формасы grown. Азмынга карайбыз. Grown. Grown. Мисал үчүн grow өсүү деген этиш. Мисал үчүн мен Кыргызстанда чоңойгонмун. I grew up in Kyrgyzstan. I grew up in Kyrgyzstan. Чоң киши же чоңойгон киши, чоң эле киши дегенди grown man дейбиз. Бул жерде W көбүрөөк болуп кетти окшойт. Эмелер? Grown man. Grown man деген чоң киши дегенди билдирет да ошондо. Үчүнчү формасы. Чоң киши. He is a grown man. Ал чоң эле киши, то есть чоңойгон эле киши. Okay, I hope you like this video. Please comment, subscribe, and see you later. Бул видео сиздерге жакты деп ойлойм. Пикир калтырып, бизге жазылып, жана көрүшкөнчө.